Assalamu алейкум сүйүктүү айымдар жана мырзалар, кутмандуу кушубак кечиңиздер менен ардактуу теле көрүүчүлөр. Эфирде Салам Кыргызстан, биз кубанычтабыз. Саламатсыздарбы? Амандашуу, учурашуу бул кандай бир рахат. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин сүйүктүү достор. Барсыздарбы? Ар дайым ушинтип амандашып турганыбызга кубанычта болобуз. Бар болуңуздар. Биз сиздер үчүн кызматтабыз. Андыктан барыңыздарды сыналга жакын чакырабыз. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, 21 кылымдын эң эле өзгөчө баарыбызга маанилүү болгон технология бул интернет экен. Бүгүнкү берүүбүздүн дагы темасы интернеттин жанында болмокчу. Интернет жылдыздары аттуу темага куш келиңиздер. Салам Кыргызстан, биз баштадык. Сүйүктүү туугандар, берекелүү күзүндө берип аткан Салам Кыргызстаныбыздын интернет жылдыздары темасы бүгүн сиздер үчүн даяр болуп турган кези. Акыркы учурда өзгөчө Instagram дүйнөсүндө феномен болду. Кыргыз лексиконуна керек болсо жаңы сөз кошула баштады. Туурабы? Туура. Мындай мүмкүнчүлүк болуп атканда, ушундай бир жаңылык болуп атканда сиздер менен чакырып таныштыралы деп чыктык кезектеги таланттуу меймандарыбызды. Анда кол чалар менен тосуп алабыз. Сүйүктүү меймандар, интернетте спортчуларды, өзгөчө чалабыла спортсмендерди аябай мындай куйкум сөздөрү менен акырындан өнүктүргөнгө аракет кылып аткан интернет жылдызы Эмиль Эсеналиев. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, жаңы эле кошулгандар бар болсо, Кыргыздын уулу таланттуу жигит, күлкү чебери жана акыркы учурда заманбап тил менен айтканда вайнер болуп жаткан Эмиль Эсеналиев, куш келипсиз. Кол чалар менен тосуңуздар. Темабыз интернет жылдыздары. Деги эле интернетке жакында башкача бир феномен болду, Эмиль мырза. Буга чейин болгон эмес болчу андай. Жаңы сөз киргизиш деген кандай экен негизи? Интернет жылдыз болгон кандай экен? Негизи даңдаң деп көпчүлүк азыр сүйлөп калыптыр, чындыгында сиз айткандай. Кээ бир эжекелер да сүйлөп атат, кээ бир байкелер, аталар, апалар дегендей. Кээ бирлери апа деген сөздү биринчи айтпай тил чыкканда даңдаң деп сүйлөп атышыптыр. Анан бул сөздү негизи киргизгенде мен ушул даңдаң деген сөз ушундай бир мода болот да ойлоп турмун. Мен болгону жанагы чала спортчик, жанагы бул жерде көп ойлойт ба спортсмендерди шылдыңдап атат деп. Жок, тескерисинче мен чала спортчиктер бар го. Залга бир 4-5 ай же 1 ай барып эле чыккан эле моюндары жооной элечи, мындай база элечи. Эртең менен үйдөн чыкканда 10 жолу адышпай жасап чыккандар, баскысы келбей эле мынтип таздан жерге туруп алып элечи. Ошолорду болгону кичине ошондой болбогула деген үлгү кылайын деп негизи ошондой образ жараткам. Анан бул негизи даңдаң деген сөз барбы ушул? Даңдаң деген сөз негизи жок го дейм. Бул өзүңүз ойлоп. Мен деле билбейм ошо жөн эле даңдаңда. Бул жөн эле ак өргөдөн 1-2 бала бар болчу, ушундай тамашалап сүйлөгөн, ушундай образда жүргөн, өзүм ак өргөдөн чоңойгом. Анан ошол жигиттердин бирөөсү сүйлөгөндө ушу даңдаң деп сүйлөчү да. Даңдаң тияка бара калып, анан даңдаң муну кыла калып, анан даңдаң тигинтип, анан даңдаң минтип депчи, ошондон калып калыптыр да. Болгону жөн эле даңдаң деп кошуп кетип, анан ошондон жаңы сөздү чыгарган адам сөз түрдө маанисин дагы айтып кетиш керек. Ошондо даңдаңды элдин арасында белгилүү кылган сиз болдуңуз, Эмиль мырза. Мааниси эмне ошондо? Даңдаң дегенде эмнени түшүнүшүбүз керек биз? Даңдаң дегенде мааниси деген бардык жака колдоно берсе болот да. Мисалы, даңдаң уктагым келип атат, даңдаң жүргүм келип атат. Даңдаң деген сөз бул өзү көп адамдарга жардам берет. Жана даңдаң бул этишке таандык десек туура болот. Эмне кылып жатат, эмне кылат. Даңдаңдан негизи басымды дыга коюш керек. Дыга коюш керек. Анан асы мындай, эме даң эмес да бул жерде. Мындай арабский алиф бар го, тамгачы биринчи тамгасы а деп коюшат экен. Ошондой мындай дэң, дэң. Даңдаң жүрүш керек дейсиз. Сиз жашооңузда өзүңүз мындай даңдаң жүрөсүзбү же мындай дың жүрөсүзбү? Өзүм заң жүрөм. Эмиль. Эми заң популярный болбойбу? Салам Кыргызстан келген бар заң деп калган. Эми тамашадан бир аз олуттуу жакка өтө турган болсок, сөзсүз түрдө бизде кыргыз тилчилер бар, акындар бар. Ар дайым ушул кыргыз тилин өнүктүрүүгө өзүнүн салым жасап жаткан агаларыбыз, аксакалдарыбыз бар. Ошолор тараптан сизге бир терс сөздөр, кыргыз тилди бузуп атасың, кыргыз тилдин адамдарды сүйлөп аткандарга эле жөндөн эле бир паразит сөздөрдү киргизип атасың деген сөздөр болдубу? Негизи аябай жакшы суроо болду. Бул жакта мындай болду да, Алып Айкеге жолуктум, Туткучев. Алып Айкеге тойдо жолугуп калып, аябай мактады. Аябай сонун образ чыгарттырсың, мындай элдин баары мындай күлөсүң депчи. Көптөн бери күлө элек болчумун, анан аябай күлүп атам, сен видеолорун көрүп деген бир жакшы сөз айтылды. Анан кийин Канат Бегалиев чалды. Биздин сыймыктанган спортсмен байкебиз.
чалып аябай алдагы жакшы сөздөрүн айтты. Аябай сонун сөз образ чыгарып турсаң, бирөө жарым тийишпейлеби, тийишсе мен номеримди берип кой деген сыяктуу тамашалап өзүнүн сөздөрүн айтты. Арсен Эралиев чалды. Алага устак аябай жакшы сөздөрүн айтты. Эрмек байке мисалы ошол тараптан айтканда, Эрмек байке Нурбаев Эрмек байке дагы такай жакшы сөздөрүн айтып, жанагы Америкада Флойд өтүп баратса, Флойд даң деп койчу деген сыяктуу. Негизи жаман эмес, тескерисинче жакшы сөздөр көп айтылды. Спортсмен тараптан. Мен жакында мындай ушак уктум да. Сиздин жанагы телефон сатып аткан эмеңизди көрдүм Инстаграмдан, дагы бир эмелерди көрдүм дагы. Бирок мындай ушак уктум. Эмил ушу даң-даңды айтпай тургандай кылып, жанагы спортсмендер кармап туруп, өзүн даң кылып коюптур депчи, даңылдатып коюптур, ошодон чыкпай калыптыр деген. Ошо чынбы? Спортсмендер эмне сен бизди турап шылдыңдап атасың деп, сизди мындай кысымга бурчка такаптыр деген сөз. Жок, андай болгон жок. Бул жерде баягы менин образымда спортсмендерге эмес, чала спортсмендерге тийишип атат да. Бул жерде белгилей кетиш керек. Чала спортсмендер. Чала спортсмен деген бул спортсмен эмес. Менин андай өзүм досторум да көп. Азыр эле көрүп атса керек менчи. Андай досторум да көп. Мен айтам, жөн эле спортсмен боло бербейличи. Чыныгы спортсмен эч качан антип айтпайт. Сиз чаласызбы же чыныгы? Мен экөөнө тең келбейм. Мен эми чала артистмин го дейм. Мен дактыр эле семиз эмес. Спортсмен эмесмин, жөн эле семиз артистмин деп коет. Чала семиз артист деп коет да. Демек сиздин бул даң деген жаңы чыгарган, карагылачы кандай жаңы кыргыз тилине чыгарган сөз мындай тамашалуу болсо дагы бул бир өзүнчө бир олуттуу бир жаңылык болуп атат. Туура, орун тапты. Буга чейин зыңк деген сөз болгон, теке деген сөздөр болгон. Даң ошолор менен эле мааниси бирдей болуп калабы же зыңк даң теке чогуу турса кайсы сөздүн дагы мындай күчтүүрөөк дегендей? Негизи менин оюмча даң кичине көбүрөөк колдонсо болот деп ойлойм. Себеп дегенде бирөөнүн маанайы жок болсо, маанайын кандай десең, теке дей албайт да. Мисалы даң айта берет да. Даң болуп калды деген сыяктуу. Балким мисалы зыңк деген бул жакшы деген маанини берет. Кандайсың зыңк брат, зыңк депчи. Мисалы даңды бардыкча колдонсоң, кандай иштерсе даң болуп кетти. Маанай кандай даң иштек деген сыяктуу. Атың чыкпаса жер өрттө деп коет. Каалагандай колдоно берсең болот, каалагандай. Любой позада. Же суроо берсең болот турбайбы? Даң болуп атабы? Баары даң-го десең де болот да. Кыздарчы, кыздар колдонобу бул даң? Колдонуп атышабы азыр? Алар диң дейт да көбүнчө. Кыздарга жаңы чыгарып атам, эми азыр бизде да тиякта ойлонушуп чыгарылып, эми алда кагаз түрүндө да. Эми ага деле көп адам иштеп атат деңиз, Эмил мырза, атын чыкпаса жер өрттө дейт. Буга чейин сизди тамашодон көрчү элек, жана ошондой эле кинолордон башка ролдорду ойногонду көргөнбүз. Бирок мынчалык атактуу болгон эмессиз. Ушу даң-даңдан кийин аябай атактуу болуп кеттиңиз да. Ушуда кандай өзгөрүүлөр болду? Кичине мындай жылдыз оорусу менен ооруп атасызбы? Даң. Жылдыз оорусу менен билбейм. Мен өзүм негизи өзүм мүнөзүм ушундай кичине корс кыялыраакмын. Анан бирок бир-эки жолу уктум. Бул звизняк болуп кетти деп жазышкандарчы Инстаграмда эми эл өзүндө элек жок дейт. Ар ким барган бирөө мактапшат, бирөө аргандайсат. Сиз жанагы айткандай даң-даңдын эмеси кандай болду дедиңиз, таасири? Ушундай маани болду. Кинолордон кийин чындыгында 1 мүнөттүк ушул ролик бүгүн киргизсем, эртеси элдер уже башкача карай баштады да. Мурун көп эле кинолорго тартылдым, Кудайга шүгүр. Тамашодон эле көп жыл ойнодум, бирок мынчалык популярность алып келген эмес да. Ошо керек болсо буга чейин популярность алып келдиби? Даң ооба. Даң акыркы убактарда, себеп дегенде мен акыркы убакт кичине актуалдуу болбой баштадым. Мындай көп кинолор баягы тартылбай, ментип көп иштебей, анан кийин ушул даң дегенде жөн эле Азамат Исмаилов экөөбүз тоого барып желектин жанында тартып коюп эле жөн эле. Анан ошондон улам ушинтип сизде болуп байып кеттим. Ал эми бүгүнкү ооруп атам азыр ушундай жылдыз болот деп. Бүгүнкү берүү интернет жылдыздарына тиешелүү. Жана албетте эле азыр убакыт башкача болуп атат. Өзүңүз айттыңыз, жөн эле тартып койдук, чарып койдук, эртеси күнү мына ойгонсоңуз жылдыз, интернет жылдыз болуп кетти. Деги эле кандай болду мындай башынан чыгарып атканда, эртеси күнү өнүгүп баратканда, ушунун үстүнө иштеш керек экен, кылыш керек экен, ай көрсө бул жакшы эле жумуш турбайбы деген ойлор келе баштадыбы? Негизи бул Вайн боюнча мен ушу кыштан декабрдан баштап ойлонуп жүргөм. Казакстандан бир продюсер байкебиз келип, биздин Нурлан Мамакеев
байкебиз продюсер экөө отуруп сүйлөшүп атып, анан мага сунуш кылышып, ушундай вайн бизге жазып бер. Мен казак бир кыз, анан казак бир бала алып келейин, вайн тарталы деп. Мен эмнеге мынча кызыгат деп ойлогом да. Бизде азыр вайн менен Россияда, ошол Казакстанда, эми башкаларды айтпай эле коеюн, бизге жакын Россия, Казакстанда аябай бул жумуш катары да. Мисалы, чоң эле ишкана, ошол жакта монтажер отурат, ошол жакта оператор, ошол жакта звукорежиссер, авторлар, анан бир актер бар, мисалычы. Бул жумуш катары. Анан көп учурда булар реклама менен акча табат да. Мен ошону ойлонуп жүрүп, анан биринчи жанагы кичине тартып жүрдүк анекдоттор менен. Анан кийин даңдаң образ чыккандай бул элге дароо кирип кетти да. Анан кийин бул образды Санжар сен айткандай, ушул образды иштеш керек экен деп мен көбүнөн сунушта уктум. Сага ушул образ жарашат экен. Бирөө айтты, жок, сен бул образда калып каласың. Сени башкача кабыл албай коет болду депчи. Бирөө айтты, жок, сен мындай деле кыла берсең болот, тигиндей деле кыла берсең болот. Анан эң негизги өзүм чечтим, ушу вайн менен көбүрөөк иштеп, анан ушундай образ жана ушуга эле карама-каршы, түздөн түз карама-каршы бир дайыр образ ойлоп чыгайын деген. Деп атасыз, азыр. Ал эми эмчи мындай эксперимент кылып көрбөйлүбү? Давай. Мындай дейли. Элестетиңиздер, Салам Кыргызстанды биз үчөөбүз эмес, Чала Спортик алып барат, биз мейманбыз. Импровизация. Бул Эмил өзү деле билген жок. Эрте айткан жокпуз, текст жок. Ошол эле образыңызды алып барасыз, кадимкидей эле телекөрүүчүлөр менен учурашып, көрөрмөндөр менен учурашып, бизден бир кыска интервью аласыз. Анда эмесе биз мейман болуп келдик. Кол чабуулар, алып баруучу Чала Спортик. Деп, Чала Спортиктин аты ким? Аты барбы? Йома. Йома ал жакта. Чала Спортик, Йома. Салам алейкум анан. Таза отурасыңар го эмне жерде? Сен эмне эки кыздын ортосунда отуруп алып, кичине манраш болуп атасың? Жо, байке. Ким аттың? Санжар. Санжар. Ай, красавчик. Аттың ким? Борончу. Сиз Гүлжайна беле? Ооба. Базар жок. Сен эмне кыласың? Бийлейсиң, бырдайсыңбы? Мен художник, сүрөт тартам. Койчу, мындай даң-даң элеби? Ошо. Ай, красавчик. Азаматсың. Рахмат, чакырып коюпсуз, келип калдык. Долбооруңузга. Келип тургула, ушундай биз тартып атканбыз. Силерге окшош атактуу адамдарды чакырабыз, келишет, бирок сүйлөбөйсүңөр. Просто мени угасыңар, анан кетесиңер. Неге? Неге? Коноктор сүйлөбөйбү? Болбойт. Неге? Эми ушундай чечип атты өйдө жакта, кайра мени такап сурайсыңар го, билбейм мен делечи. Мен деле отурам жерде. жерде. Эмнеге чакырдыңар бул жака сүйлөбөсөң? Жөн эле мага скучно болот, мен жерде отуруп тургула. Байке, анда бу кыздар менен сүйлөшө бериңиз, мен жылы бербейм. Сен кайка барасың? Жо, сүйлөгөндөн кийин сиз сүйлөбүрүңүз да, мен отуруп не? Эми сүйлөнгөн атса сүйлөй бер дейм, сени ким кармап атат? Таза парназың го сен кыздар сыяктуу. Деген сыяктуу да. Уланды шорлоп кетти уже. Эмиле Саналиевдер кол чайып койсоңуздар болот, Чала Спортиктин образында болуп кетти. Интернет пайдалары менен көп адамдын жашоосу мындай жеңил болуп кетти да. Жакшы болуп түштү. Жакшы болуп түштү да. Ошол эле учурда мындай чыгыш азыраак, чыгым азыраак, клип тартам дейсиң, эмне кыласың? Болгон эле адамдын өзүнүн ой жүгүртүүсү керек. Оригинальность керек, жана уюлдук телефон керек дегендей. Бирок көп эле тилекке каршы ушинтип адашып ойлоп алып, баары эле вайнер болуп кетти. Ошолорго да кайгылуу өтөлү. Анткени кээ бирөөнүкү болуп атат, кээ бирөөнүкү болбой атат. Кээ бирөөлөр бар, кой десе болбой эле тартып атат дегендейчи. Аларга көз карашыңыз кандай? Негизи баягы биз дагы кино тартып баштаганда бир байке аябай жакшы сөз айткан да. Бирөө айткан, эми жаш балдар кечө эле тамашам үчтү, 20 жаштагы балдар кино тартып эмне кылышат дегенде, ошондо бирөө айткан да. Кино тарта бергиле. Бизде көп кино тарта беребиз. Мейли сотка менен тарта беребиз, мейли бул менен тарта беребиз, мейли күчтүү тарта беребиз. Бизде пирамида болуш керек деген да. Көп боло берсин, саны, анан сапатка айланат деген да. Бизге чейин деле вайнерлер бар. Күчтүү. Мисалы, MC Donch, ошол эле Four Eyes, мен билгендерден ушулар. Анан негизи сиз айткандай көп болот. Мен бир гана сунушум бар, вайн тартып аткандарга баягы 1-2 вайн балдар көрдүм, жаш балдар экен, сөгүнүп тартып атышат да. Булар түшүнүп атам, Россияны, Казакстанды турап баягы биринчилерден болуп кирели депчи. Баягы сөгүнүп тартып, ачык эле сөгүнүшүп. Анан мен 1-2 жолу личкаларына жаздым, өзүлөрүнүн баракчаларына. Мындай жаңылык менен биринчилерден болбой эле коюшубуз керек. Эл
Bir gün көрөсүң, bir күнү жинин келет, экинчи күн жинин келет, үчүнчү күнү көнүп калат да көзүң. Көнүп калат, ал сөгүм сагын ойноп атканда күлүп болсо күлүп коюп, класс басып коюп, дальше минтип кете берчү. О, базар жок, басып коючу. Ошондой болбош керек деген сыяктуу. Атак негизи тарта берсин көп эле. Көп эле тарта берсин. Эжеке. Жантан бери сүйлөштү, могу вайн дегенди түшүнүп атасыз да? Азыр жок. Мен ушул вайндын аркасынан сизге сразу суроо берейин деп аткам да. Коркуп жүрөсүң. Сен сиз азыр мына даң-даң менен аябай ушундай бир ийгилик жаратып атасыз, бирок сиздин өзүңүздүн жашоодогу образыңыз деле ошого бара жаткандай эмеспи? Мен да ошону берейин деп аткам да. Анткени мында отуруп сүйлөгөнүңүздө деле мындай чала спортсмендерди туруп атасыз да, мындай жөн эле спокойно азыр эле мындай толтура коноктор келип кетет, мындай жөн эле отурат да. Мен сизге бир ушундай жакшы нерсени айта кетейин. Буга чейинки деле сиз менин жашоомо кызыкпайсыз да. Сиз мисалы Эмилия Сценаристти YouTube'дан издеп менин мурунку берүүлөрүмдү көрбөйсүз да. Туурабы? Кинолордон көрчүмүн. Негедир? Ал кино ал кандай образ берсе ошондой ойнойсуң. Гейди берсе гейди ойночумун мен. Бул жерде мындай да, мен мурун деле супер инфого барсам, ал жакта деле ушундай эле отуруп сүйлөчүмүн. Негизи мен өзүм жөнөкөй өзүмдү мындай жашоодо кандай болсом ошондой алып жүргөн жагат да. Анан мисалы келип мындай отуруп, саламатсыздар десе, кутманды кечиңиздерби? Ооба, жаңылыктар эми кандайсың? Жаңылыктар бизде аябай көп дей албайм да ушу. Анан жашоодо өзүм ушундай сүйлөйм. Санжар бала кезимен бери билет дегендей. Негизи даң-даңга чейин эле ушундай сүйлөчүмүн. Жок. Эмил өзү эле ушундай экен, жөн эле даң-даң деген сөздү кошуп койгон, Ооба. Болду. Өзү ушундай сурайлы дегенбиз да. Келгенде Санжар Болду, ошону сөз. Мейлі рахмат, кечиңиз. Давай. Эмил, биздин даң-даң жигитибиз жашоонда кандай жигит экен? Даң-даңбы, мунун келинчеги да даң-даң жүргөнбү, балдар даң-даң чоңоюп атабы? Мен ошо кечээ күнү балама тушо той бердим. Буюрса жакшы болду. Анан аялым акыл эстүү, токтол, өзү да чыгармачылык адамдардын кызы, улуу кызы. Мен болсо жашоодо билбейм, эми жашоодо даң-даң элем, жүргөм даң-даң, бетке айтам. Бетке айтса туура кабыл алам. Анан эркекче эле жүрөм. Кыялым кичине оорураак. Бирок баягы мындай да, кимге, мисалы улууларды улуудай сыйлайм. Кичилерди кичүүдөй, досторду достой, үй бүлөмдөй сыйлайм. Болгону болгондой айтам, болгондой айтса туура кабыл алам. Жигитке 70 ыраазы кылат демекчи. Курама команда менен чет өлкөгө чыгып калганда биздин бир эле эрмегибиз бар болчу. Жолдо баратабызбы, жетип атабызбы, каякта эсеп атабыз, гримеркада репетиция кылып атабызбы, Эмилди ырдатып алчык туугандар. Бүгүн дагы ошол мүмкүнчүлүктү колдонуп, ырдайт. Бул бир гана күндө эле эмне даң-даңдап жүрөт дейсизби? Мен билбептирмин, такыр угуп калыптырмын. Азыр ошо ырдаган чеберчилигин текшергибиз келип турат. Өзүңүзгө жаккан мол ырды, мен катыр ырдайм, мол ырды. Вокал ушул ырда меники катуу дегенди ырдап берсеңиз, Эмил мырза. Анда Эмилдин мындай дагы бир таланты бар экен, Анда убалы келиңиздер, кол чаап койсоңуздар. Энекем ай деген ырдап берейин, мен көп жак ушул ырдырдайм. Энекем ай, ойыгым Энекем ай, окутманым буюп, алып келип, тамырыңдан алтынмыш, алтын өмүр, бешигиңе уюду, энекем ай. Мен мындай азыр Эмилди карап мындай ырдалат деп мен такыр ойлоп атам. Мен үнүм кебетеме жарашпайт да. Кандай? Үнүм кебетеме жарашпайт. Ошо рэп айтышың керек да. Рэп да айтам. Эң негизгиси ишиңизге ийгилик каалайбыз, Эмил мырза. Рахмат. Ушуңуздан жазбаңыз. Эми келиңиз, салтка айланган сурообуз бар, ар бир жылдыздуу мейманга сурайбыз. Кыргызстан спортик үчүн, чала спортик үчүн эмне? Кыргызстан мен үчүн үйүм сыяктуу, өзүм үйүм сыяктуу. Себеп дегенде мен өзүм үйүмдө кандай кенен жүрсөм, ошондой эле Кыргызстандын ичинде мен кенен жүрө алам. Кыргызстан өзүм нарындык боломбу, Баткенге барамбы, Ошко барамбы, Жалал Абад, Талас, Көл, Нарын, каякта болбойн, бардыгы менен сону сүйлөшө аласың, көчөдө калбайсың дегенде өзүмдүн үйүмдөй эле жүрөм да. Мен Кыргызстан үйүңүздө Баткенге барасыз, бир комнатага, наркы комнатага келгендей экен да. Кыргызстан мен үчүн үйүмдөй да. Анда эмесе келиңиздер, азыр сүрөткө түшөлү, жылдыздуу селфи кезек келди. Сурооңуздарды, ой пикириңиздерди калтырсаңыздар болот. Эмил мырза өзү жооп бергенге аракеттенет. Анда эмесе кол чабуулар менен Эмил мырза менен даң-даң сүрөткө түшүп алалы.
биздин социалдык түйүндөрдө баракчаларга кирип катталыңыздар. Мен ортого туруп албайм бе? Даң. Мындай туруп алайынбы? Эң сонун кол чабуулар жаңырсын. Анда Санжар мырза, биз деген Эмил мырза менен сүрөткө түшкөндөн кийин Эмилден таң оюнга чакырбайлыбы? Албетте, келиңиз Эмил мырза, ортого чыгып бериңиз, кол чабуулар жаңырсын. Эми нукура жигит келип турат бул жакта. Эки жигиттин жанында эки сулуу турат. Даң экен дегендей. Даң жигитке бизден дагы кичинекей кезибизден баштап чоңдорго чейин ойногон кызыктуу бир оюн бар. Бул оюн бир биздин элге таандык, башка элде мындай оюн жок. Атын дагы өзүбүз ойлоп тапканбыз. Даңды сиз ойлоп тапсаңыз, буну илгери дагы бир Шустрый мырза Лянга деп койгон экен. Сизге азыр Лянга деп турабыз. Кол чабуулар жаңырсын. Башка жакта жокпу? Башка жакта жок. Сиз Эмил мырза азыр биз маектешип отурганда залга барып деп калдыңыз да? Эмне спорт менен машыгасыз? Шахмат эле. Анда келиңиз. Анда Эмил азыр жөн эле жана өзүңүз айткандай саламатсызбы? Эмес образга кирип алып Адушай бала кездегиде. Апкөл мөнөй дегенде. Ошондой ошол кезден эле даң кичине кошуп кетсеңиз болот. Анда эмесе түш калга чейин эсептейбиз. Андан соң экинчи раунд, үчүнчү раунд боло берет. Лянга дагы алмашып турат. Макул, мен ыргытам, сиз даярсыздар. Мен жөнөкөйлөрүн, мындайын жана юр дегендерин бүт кыла берсеңиз. Мен эме мындай сүйлөбөйм. Чала спортик болуңуз, сүйлөңүз. Сүйлөппү? Койчу. Азат типсин коргутпайын. Даярсыздар, братан? Ыргытайын, братан? Давай. Кол чабуулар. Давай, брат. Не кол чаппай жатыр, братан? Давай, адуш чап койбоюңар. 2, 3, 4, 5. Кол чабуулар. Оңго жетпей калды, оңго жеткизип көрөлү. Оңго, Сүйлөп. тазамага кечке секирет коногу. 9. Ай, баракалла. Жакшы. Кайра? 2, 3. Сүйлөп. Даң. Сүйлөп аттым го, просто жетишпей калыптым. Жакшы. 11, 12, 13, 14, 15. Эң акыркысы жанагындай болду. Шаронный болуп кетти. Юр деп койчу эле. Ошондо 20 деп койсок дагы жаңылышпайбыз. Бул эми мына өзүңүз байкагандай эле заман баптында эч ким териси менен кыт менен жасаган жокпуз. Оңойраак болсун, буту тарама кылбасын деп атабыз. Эми жаш кезде баарыбыздын бут катуу болчу да дегендечи. Өтүк менен ойночук. Азыр экинчи этап бир аз оорураак болот. Мындан дагы чоңураагын алып келебиз. Келиңиз. Мындан да чоң болот. Мындай чоң болот. Мунун дагы 10 эсептеш керек. 10 жолу. Негир репер чачын жыл болгандай калды. Неге жыл болгандай? Жыл болгонбуз деп койсун. Анда эмесе даң катышуучу интернет жылдызы сиздер үчүн Лянга экинчи тур. Кеттик. Оңго жетишим керек. Оңго жетиш керек. 1, 2, 3, 4. Бери турсаң даң тебейбесин сен. Тушанын кылганды 5, 4. Бир жол кылып көрүңүз. Мен тушан сабайман анда кой. 1, 2, 3. Я, байке. Биз сизди кыйын спортсмендер мынтип тебе албай атабыз. Жок, биздин атак нормально болчу, кичине картайып калдык, брат. Анда финал. Финалга Лянга сизге чоң. Муну эми бул жөнөкөйрөөк, оңойраак. Мунун дагы 10 жолу санаш керек. Бирок буга штраф бар. Муну 10 жолу тебе албай калсаңыз, Гүлжан эжекенин үстүңүзгө 1000 жолу 10 жолу ажыман жазасыз. Азыр 5-чи сезонго чейин уже 1-чи сезондо да кыйналмак. Арта калбады сонбу. Эжекени көтөрүп алып жаза береш. Кеттик анда. Мындай деле. Кана? Даярбы, братан? О, даяр эле атак. Мом чарчаганча чала спортик мындай момун боло баштады го, байкадыңыздарбы? Неиз даяр элебиз деп. Катыраак бийигирээк деш керек окшойт. Жок, муну топ сыяктуу элеси болобу мындай? Болот да. Бийигирээк деген. 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 болду. Кол чап койсоңуздар болот. Эми мындай кылабыз, бул эң акыркысы. Неле кыйнап атасың деп жаман көрбөңүз. Эми спортчулар кыйын болот да. Бирден ыргытам, кулап калганга чейин тебе беребиз. Макул, кулап калган экинчиси. Даярбызбы, кол чабуулар жаңырсын. Эски унутулган оюндарды кайра жаңыртабыз. Кийинки мейманга наклейка ойнотобуз. Давай, кеттик. 1, 2, 3, 4, 5. Давай, мен.
Садик давай. Ой, жат. Ажымай. Тамаша. Ол чағалар жаңырсын. Ардақты меймандар, Эмиль Эсеналиев, чара спортсмен, интернет жылдызы сіздердің назарыңызды алып кетті. Рахмат, разышылық айтамыз. Барбол, өнерің өркіндей берсін. Анда Даң-даң дағы мұндан да даң-даң өсе берсін. бізге келгеніңе қуаныштамыз. Анда сізге бізден башқы демершіміз ата фабрикасының атынан сізге жашнақай таттуу белектерді тартып қойған. Қол шапалақ қойыңыздар Эмиль мырзаға. Үйіңізді күтіп отқан келіншегіңізге жана уулуңузга сөзсүз түрдө Кыргызстанда чыгарылган биздин башкы демирчүбүздүн таттууларын ала барыңыз. Жаш балаңызга кенен кесир берсеңиз болот. Бул жалаң жемиштин баары адам. Анда Эмиль мырза, сиз азыркы образыңыз, даңдан образыңыз эл тажа элек. Азыр эрки микрофон, бирок ошол образда. Чала спортик. А так, барыңарга от души чакырып койгонуңарга нердечи. Так, базар жок общениялар болду окшойт, а? Мындай даң-даң ары бери тептирдиңер окшойт. А так, мыякта татынакай эжекелер аман болгула, бар болгула алтышкалар. Так, рахмат. Досум от души, а так, чакырып турла, даң-даң келип турабыз. Келбей десеңер заң-заң кете беребиз. Кандай айтсам, бардыңыздарга чоң рахмат. Бардыңыздарга кол чабуулар болсун. Рахмат. Ата биздин таттуу ушул берген белектериңиздерге чоң рахмат. Сөзсүз түрдө барып үй бүлөмө оз тийгизем. Бардыңыздарга чоң рахмат. Аман болуңуздар. Эмиль Эсеналиев сиздерге рахмат. Тоқтат. Сен үчүн мынма. Ай, ким айтты? Коноко. Кичинекей балдарга. Апаң айтпады эле. Конок келгенде коебуз деп. Кыргызда эң дамдуусун, эң таттуусун конок коет. Анан эмне экен? Конок койдон жоошпу. Кыргызда эң жакшысы кичинекей балдар. Коноко. Балдарга. Конокторго. Байкелер. Гел бирок стиле. День-ночь Джиту шоколадындагы печенье сэндвич. Мыкты татым. День-ночь. Канат. Сүйүктүү туугандар, тарыхта эң көп бири-бири менен бөлүшкөн адамдар көргөн 3 миллиардтан ашык YouTube'да адамдар көргөн бир ыр болуптур. Бул ыр рекорд болду. Бүт рекордтордун баарына кирди. Деспозито деген ырдын ырчысы бир эле убакытта Кыргызстанда болгондагы сулуу, таланттуу, кымчыбел айымды дагы бир күндө жылдыз кылып десек дагы жаңылышпайбыз. Туптур айтасың. Интернет жылдызы деген темабызда кезектеги мейманыбыз бар, Анда келиңиздер, бардыңыздардын дүркүрөгөн кол чабууларыңыз менен Кыргыздын кымчабелдүү сулуу кызы Толгунай. Баарыбызды кызыктырып жаткан эң татынакай кыздарыбыздын бири Толгунай Арзыке. Назира эжеке Толгунайды Инстаграмда көргөндө мына чоң кызды элестетиңиз келет. Ооба, мен мында ойлоп аткам, аябай эле бою узун, 80 килограмм деп ойлоп аткам. 40 килограмм эле чыгат окшойсуз, Саламатсызбы Толгунай? Саламатсыздарбы. Кош келипсиз. Рахмат. Кол чаап койсоңуздар Толгунайга. Келиңиз, кыргыз калкы менен амандашабыз. Саламатсыздарбы кыргыз элим. Мандайыңыздар кандай? Меники жакшы деп. Жакшы экени көрүнүп турат, кирип келгенде эле жаркылдап, өзүңүз дагы аябай жакшы кыз экениңиз билинип турат, тарбиялуу, тартиптүү дегендей. Анда өзүңүз жөнүндө эл журтка мынакей сизди Инстаграм аркылуу гана тааныса, сиз бүгүн Салам Кыргызстанда бизди төрдө конокто отурасыз. Элдерге кыскача өзүңүз жөнүндө айтып бербейсизби? Каяктын кызы, каякта окуйсуз? Рахмат. Өзүм негизи Талас облусунан болом. Бирок Бишкек шаарында туулуп өскөм. Мукаш Абдраев атындагы музыкалык мектепте скрипка сабагынан 11 жыл бою билим алып келген болчумун. Бирок 11 жыл бою ушу музыка тарапта окуп, эмнегедир быйыл болсо улуттук университетке тапшырып салдым. Европалык факультетте. Бардыгы эле айтып атат, ушу 11 жыл бою скрипка ойноп, анан эмнеге ушу башка тарапка кеттиң депчи. Эми бул деген ушу адамдын өзүнүн бир ойлору өзгөрүп турат деп
ушундай адамдын ою өзгөрүп турат, аял затынга андан да бат өзгөрүп турат. Бир секунд сайын элечи. Албетте. Ооба, үй бүлөдө эң улуусу болгом, 5 тууганмын. Анан өзүм ушу кичинекей кезинен бери эле ырга, ушу музыка чөйрөсүнө аябай жакынмын. Өзүм негизи камера, микрофондорду аябай жакшы көрөм деле. Элдерге азыр кызык болуп атса керек, эми кээ бирлер биздин Инстаграмга кызыкпагандар, телефон, уюлдук телефондору камерасы жоктор деле бар да, анан ушу бизди атайын Салам Кыргызстанды күтүп атып, анан бул кайсы кыз болду экен, кайсын ырдайт экен деп эле баарына кызык болуп атса керек. Анда сизден биринчи ушу тааныштырдыңыз, ошо ырыңыз менен баштап берсек кандай дейсиз? Деспасито менен. Анда келиңиз бизге бир сыйра Деспасито болуп бериңиз. Кадайке кол чаап турабыз. Despacito, quiero respaldarte cuela despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero respaldarte cuela despacito. Firma las paredes de tu laberinto, hacer de tu cuerpo todo manuscrito. Despacito. Бул кайсы тилде ырдадыңыз? Мексика, испан, да? Ушул ырдап аткан ырыңыздын маанисин түшүнөсүзбү? Кыргызча бизге кыргызчасын айтып бериңизчи. Ал жакта деген ырдадыңыз, аябай образ менен ырдадыңыз, туурабы? Ооба, рахмат. Аябай бирдемени билип аткандай, мисалы, мен сени издеп жүрдүм тоолордон дегендейчи. Ушуну кыргызчадан өзүңүз түшүнөсүзбү ушул ырдаган ырыңызга? Ооба, түшүнөм. Себеби өзүм жогоруда айтып кеткендей испан тилин окуп келем, ушу Европа факультетте. Бирок котормосу анча деле эмес. Бирок котормосу аябай уят болгондуктан айтып койгон деп коюп коёп. Негизи өзүм кыргызча ырдаганды аябай жакшы көрөм да. Анда бир кыргызча өзүңүз айтып калдыңыз. Кол чаап коюңуздар. Ырдатып коелу, анткени теле көрүүчүлөрүбүздөн дагы улуу муундарыбыз, аталар, апалар бизди көрүп аткан чыгар. Балким элдик ырлардан ырдап берсеңиз. Макул, анда сиздер үчүн кыздар аятı чыгармасын аткарып берейин. Жашы гүлдөй жайкалып, айылды сонун түрүлөнткөн ак жибектей буралып, балапандай тең өскөн, басканы сонун маралдай биздин алатонун. Кыздар ай, ой кыздар ай, басканы биздин алатонун. Кыздар ай, ой кыздар ай. Кандай сонун нерсе, музыка жан эргитет. Толгонай, мисалы үчүн интернетке сиз ошол эле элестетип Деспасито чыккан жок, ушул эле сонун ырды ырдап чыгардыңыз беле? Ооба, Деспаситога чейин эле өзүм негизи музыкалык билимим болгондуктан мындай ар кандай акапелла кылып чыгарчымын да. Ушу мындай акапелла деп коет, өзүм бир жандуу түрлөр менен 3 голоско бөлүп, анан пианино менен да ырдап киргизип, бирок мындай ушунчалык дагы мындай белгилүү деле болгон эмес. Себеп неден? Мисалы үчүн биз эми Толгонай чакырганга чейин изилдеп көрдүк. Сиз деген клиптерге тартылып жүрөт экенсиз. Анча-мынча чыгармаңыз деле бар экен, музыка дүйнөсүнө жүрөт экенсиз. Деги ага чейин деле Instagram баракчаңызда бир топ видеолор бар экен. Бирок мындай эч ким байкабай, көрбөй туруп эле ушундай бир чет элдин ыры чыккандан кийин элдин баары байкап, ай могуз кыйын турбайбы деген сөз чыгып кеткенден кийин мындай сизде көп тартынтпайбы бул? Мындай анча деле тартынткан жокмун, тескерисинче аябай мындай жыргадым. Азыркыга чейин мындай ишенбей кетем. Буну билгенде мен мындай жакшы ырдамакмын деп ойлойм да, себеби мындай жөн эле ырдап койгонмун да. Мындай жакшы кийинип, боенуп, мындай студиядан деле жаздырып. Толгонай, азыр сиз айтып кетиңиз. Балким ошол студияда жаздырбаган жөнөкөй сыр ошододур. Балким азыр Толгонай айтып кетти, ушунчалык белгилүү болуп кетем деп ойлогон эмесмин дедиңиз да. Жок, азыр белгилүү болуп кыйналып атасызбы? Жок, биз кой мына сиз жакшы билебиз, баягы чыгармачылык чөйрөлөр жакшы билебиз. Ана сиз кыргыздын 7 жашынан 70 жашына чейин бак таанышып, аябай кыйнап атабы? Жок. Мен өзүм мындай айрыкча ушу кичинекей эле кыздар, анан өзүмдүн тең туштарым эле билишет, анан музыканттар да. Бирок мындай өзүмө мындай жагымдуу болот экен да, себеби Деспаситога чейин мындай бул Толгонай деп эле койчу да. Азыр болсо Толгонай дейт, бул Деспасито дейт. Ал ырды кайсы жерде тарттыңыз эле видеону ошо? Үйдөн эле. Үйдөн өзүңүз эле тарткансыз. Мындай камераны коюп эле, жыргап эле. Ошондо эле киргизип койгонсуз, атайын эле. Ошондо интернетке киргиздиңиз. Андан соң дароо эле баракчага киргизгенден кийин элдин баары байкайт, окуп атабы, көрүп атабы, эмне болуп атат деп. Качан байкадыңыз элдин баары кызыгып кетиптир?
муш сон болуп кеттир деп. Рахмат. Чынын айтканда, ушу Деспоситоны киргизгенде мен киргизип эле Инстаграмга кирген эмесмин да. Анан кийин эле эртеси күнү ушу курбуларым чалып калды да, сен ушу Казакстандагы ар кандай видеолорго кире баштапты депчи. Анан өзүм да Инстаграмга кирсем, ушунча көп мындай эме комментарийлер болуп кеттир да. Комментарий көп болуп кеткен, карасаңыз. Мен ойлодум, мени ушу жамандады окшойт депчи, эң биринчисин ойлодум да, жакпай калган окшойт деп. Анан өзүм аябай шок болдум. Анан окуй баштадыңыз. Ооба, бирок аябай өзүмө. Канча киши көрүптүр? Эртеси күнү бир 5000дей көргөн, азыркы учурда ушу 300.000дей болуп калды да. Бир видеону Инстаграмда. Ошол эле учурда бүгүнкү берүүбүздө эле интернет жылдызы болуп атпайбы? Интернет жылдызы болгон кандай экен? Азыр биринчиде абайлап сүйлөңүз, анткени Гүлжан эже угуп атат. Макул. Анда окпой эле койбойсуз деле. Тамаша. Негизи мындай жакшы экен да, мындай жагып атты башындачы. Себеби өзүң биринчи жолу ушундай бир чөйрөгө аралашат экенсиң, адамдардын баары сени тааный баштап, ар кандай съемкаларга чакырып, азыркы күнгө чейин да ишенбей кетем, бирок анын дагы бир топ эле кыйынчылыктар бар экен. Буну чыгармачы адамдар түшүнсө керек. Анан негизи бул адамдын өзүнөн деп ойлойм, өзүнүн жүрүш турушунан, өзүнүн кандай алып жүрүшүнөн ошол интернет жылдызы деген атка бир жакшы бир. Эмненин кыйынчылыгы бар экен? Кандай кыйынчылык бар экен? Эми 5 кол тең эмес дегенде ар кайсы адамдар ар кандай сын пикирлерди айтышат да. Кээ биркилерге мисалы үчүн балким мен өзүм жакпайт, же келбетим жакпай калышы мүмкүн, же аткарган мындай ырдаган голосум жакпай калышы мүмкүн. Ошондой бир өзүмө бир жаман бир комментарийлерди окуганда башында аябай кыйналып аткам. Аларга түшүндүрүпчү, эмнеге антип жазасыңар, мен кичинекеймин да депчи. Анан кийин мындай көнүп деле калдым, көңүл деле бурбай эми. Эң жаман комментарий эсиңизде ушундай жүрөккө катуу тийген кайсы сөз болду? Болгон эми үнүң деле жок экен го, анан калп эле кыйшайын өрөт экенсиң дегендерчи. Эми обычный эле. Азыр сиздин угуучулар ушунча көбөйдү ошо Инстаграмда эме сизге кошулгандар. Канча саны канча болуп калды? Деспоситого чейин канча катчылар болчу, канча кошулган күйөрмандар бар болчу, ырдан кийин канча болуп калды? Деспоситого чейин ушу бир видео киргизген элем, ушу аркасында кичинекей мындай братишкаларым билегенде ал деген бир кичинекей кезинде болчу. Ошондо дагы аябай мындай кошула баштаган болчу да. Бирок анда болсо 50.000 болчу, азыр болсо 116.000. Көбөйүп кетти. Ата-энеңиз үйдөгүлөр 4 бир тууган, 5 бир туугансызда 4 бир туугандар ушуга кандай көз карашта болду? Ал учурда алардын бардыгы Таласта болчу, эс алып жүрүшкөн, алар интернетке деле киришкен эмес. Аларга туугандар чалып айтышыптыр, ушу сенин кызың эле биякта жүрөт го деп. Ооба, интернетте жүрөт го. Фейсбукта жүрөт го деп. Алар ырдап киргизиптир деппи, бир жаман нерсе менен кирип кеттиби деп ойлоп тургу. Жок, сразу эле түшүндү, уже ырдап киргизген го депчи. Анан чалып туруп, эмне деген ырдырдадың дейт. Сен аларды түшүнөсүңбү деп сразу сурады. Ооба деп, анан Таластан келип эле, анан эми үй бүлөдө мындай түп эле отурабыз да, эми алтыным деп түп эле макташпайт деле да, эми как естественно эле жүргөндөйсүң да. Азаматсың, жакшы болду, тигине мындай деген жок, эч ким андай деле укмуш деле эффект болгон жок. Чоң апам айтат аябай, айрыкча. Чоң апам. Чоң апалар зардай мактайт. Кетейин, секет кетейин деле алдына отургузуп эле. Толгоной азыр ушундай популярный болуп, аябай ушундай бир жетишкендиктерге жетишип атыпсыз. Ушунун аркасынан дагы бир ушундай бир жакшы ийгиликтерди алып келесизби же ушу менен эле кайра жок болуп кетесизби? Рахмат. Эми негизи мен өзүмдү мындай жөн гана кавер исполнитель деп ойлойм да азыркы учурдачы, ырчы деп дагы деп ойлобойм. Себеби өзүмдүн жеке ырым азырынча чыга элек, же клипим болбосо анан албетте андай ойлор азыр бар. Ушул азыркы учурда өзүбүздүн бир автордук чыгармамды жазып жаткан учурубуз болчу. Буюрса ушул күздөрдө клип менен чыгарабыз деп. Келиңиздер, кесиптештер, мындай кылабыз, мейли. Башталды. Аябай жакшы бийиктиктер чыгып, популярный судан жутуп алсаңыз болот азыр. Да, кыйналбайсыз. Какап калбаңыз абайлап. Жашыңыз болсо, жап-жаш эле 19 жашка эми кадам таштапсыз. Мисалы кээ биркилер 19 жашта балалуу болуп калышат. Кээ биркилер жаңы турмушка чыгышат. А сиздин жигитиңиз барбы, турмушка чыгасызбы, качан чыгайын деп атасыз, куда түшүп келгендер болуп атабы? Мүмкүн биздин теле көрүүчүлөр татынакай кыз экен, муну каяктан тапсак деген жигиттер болсо, дарегиңизди айтып коюңуз дегенде. Чын айтканда, өзүм мамам болсо 18 жашында турмушка аттанган. Анан мен деле ойлочумун кичинекей кезиндечи 18 жаш бул аябай бир чоң бир эже окшойт депчи. Мен да 18 жашта мындай күйөөгө тием окшойт деп.
мындай кичинекей кезимде ойлочумун да, ушинтип, бирок ушунчалык эле өзүмдү мындай кичинекей эле бир сезем да, андай бир мен үчүн бул кандайдыр бир чоң кадам да, ушунчалык. Жана азырынча мындай чыгармачылыкты мындай негизи эле кичинекей кезимден бери эле көз каранды болгум келбейт да. Анан кандайдыр бир жетишкендиктерге жетип, анан ойлоном деп ойлойм. Жигитиңиз жокпу? Жок. Кыргызстан сиз үчүн эмне айтып кетсеңиз, por favor. Кыргызстан мен үчүн бул жан дүйнөмө бир жаккан бир сонун бир үй деп айтсам болот да. Өзүмдүн эле бир жыргап эле жүрөм да, бардыгы менен таанышпыз. Мындай негизи ушу кыргыз болуп жаралганыма да мындай миңмерте Кудайга шүгүр деп айтам. Азаматсыз. Чоң рахмат. Анда сүрөткө түшөлүбү эстеликке. Келиңиз. Мындай сулуу кыз менен түшпөсөк болбойт, Сиз да толгон айда арып кылып. Мен жакшы көргөн эжекем айткандай селпилдешип коелу. Кана баракчаларга кирип сөз түрдө ой пикириңиздерди калтырыңыздар. Жана толгон айткандай, кичинекей эле кызды жөн эле кайдагы сөздөр менен тартып бербеңиздер анан. Тарта турган болсоңуз мына Гүлжан эже бар. Любой сөз көтөрөт, Берекөч. Кол чалар жаңырсын. Толгонай Арзыкиева, келиңиз муртулук кетпеңиз. Отурбайлы бул жака оюнга чакыралы. Оюн барды. Салам Кыргызстан көрөсүз да. Ар дайым оюн кылат, конкурс болот. Кандай деп ойлоп келдиңиз? Сизге кандай ой дайдап койдук оюн? Бирок шпагатка отура албайм. Туу, это шпагат эле бар болчу да. 10 жолу шпагатка отуруп тургузмакпыз. Сальтага кандай? Сальтага кандайсыз? Мостикке тура аласызбы хотя бы? Тура алам. Оны секип туруп башыңызга коно аласызбы? Жок. Ай, мындай. Анда мейли кыйнап эле коелу. Тамаша, эми андай эмеспиз сизге. Деспозитонун сөзүн, ар бир сөзүн билесизби? Жакшы жаттагансызбы? Ооба. Азыр биз биринчи оригиналын уктук. Азыр ошол элердин дагы бир рет кыскасын ырдап бересиз, элдер эстеп алыш үчүн. Андан соң Деспозитон эле түрдүү жанрларды ырдап бересиз. Жанрларды мен айтып турам. Мен айтып турам. Биз минусун дагы коюп турабыз музыкасын. Жанрлардын. Бирок Деспозитону жан дүйнө менен ырдай бериңиз. Анда эмесе толгон айдан сиздер үчүн Деспозитону бир аз эстеп алалы. Кеттик. Despacito, quiero respaldarte cuela despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Эң сонун эстеп алдыңыздар, кол чалып койсоңуздар болот тургандар, ушул ырдайгы ушундай жанрда кетет. Эми бир куплет, бир припев кылып туруп ырдайсыз. Эң эле алгач келиңиз Деспозитону кыргыздын элдик оонуна салып бериңиз. Кыргыздын жайлоосундасыз. Бул Деспозитонун сөзү кыргызча мындай берүү менен ырдай бериңиз, макулбу? Бирок обонун өзгөртпөшүм керек. Обону өзгөртө бериңиз. Сөз өзгөрбөйт, сөз өзгөрбөш керек. Обону өзгөрө берет. Музыка коюп беребиз. Анда эмесе кыргыз жанрында сиздер үчүн азыр ушул Деспозитону ырдап бермекчи. Кеттик. Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy, hoy. Vi que tu mirada estaba llamándome. Despacito, quiero respaldar tu cola despacito, despacito. Сонун эле отуруп ар бир жанр. Башкача болуп калып экен, бирок ошол эле учурда кызыктуу болот экен. Андан кийинки жанр бизде классика болот. Өзүнчө эле сыяктуу опера, бир Санжарга жарашпат. Ошондой сыяктуу жанрда ырдап бериңиз, макулбу? Биз бул жакта күйөрман болуп туралы. Анда эмесе алдыңызда да Деспозито. Колуңузду мындай кылып аласыздар. Камера операсында. Si sabes que ya yo un rato mirando despacito, quiero respaldarte despacito, quiero respaldarte. Жакшы. Мынакей музыкага окуган кыз, Анда биздин жакын элибиз Россия Федерациясы сизге да жүрөккө жакын да. Бир жүрөккө жакын киши ошакта жүрбөйбү? Ошон үчүн орустун чистушкасына салабыз. Деген чистушка эсиңизде бар, ар бери кыймылдай калып, чуркай калып, айлана калып, дал ошондой чистушка жанрында Деспозито кеттик анда эмесе.
Quiero respirarte despacito. Quiero respirarte despacito. Despacito! Despacito дегеніңіз жақсы болды. Анда эмесе азыр такыр нукту жолду өзгөртөбүз дагы hip-hop, R&B, rap жака салабыз. MC Tolgonay on the stage. Make some noise and welcome, ladies and gentlemen. Despacito! Hey-yo! Si, sabes que ya llevo un rato mirándote, yeah, ajá, woo! Vi que tu mirada está llamándome. Here we go, woo! Despacito, despacito, quiero respirar tu cuerda, despacito. Yeah! Ajá, Bravo! put your hands up. Алчаулар. Азабатсың. Сүйікті меймандар, өзіңіздер байқадыңыздар. Деги эле таланттуу адам ар тараптан таланттуу болот. Буйруса келечегиңиз кенен болсун. Рахмат. Ушундан жазбаңыз. Жана биздин Гүлжан эжекебиз жакшы көргөндөй эле жылдыз оорусу менен ооруп калбаңыз. Туурабы? Макул. Кол чайып койсоңуздар тургундар. Чоң рахмат. Толгонайга дагы бир жолу чыгармачылыкка ийгилик. Жаңы кадам таштап атасың. Ылайым ушул жолуң узак болсун. Чыгармачылыктын улуу бийик чокуларын багындырып жүрөр. Биз сага Салам Кыргызстан берүүбүздүн башкы демөөрчүсү Ата кондитердик фабрикасынын таттуулары менен сыйлап коелу. Колчалар, колчалар. Ушундай таттуу шириндиктер менен. Кимдин сиңдиси? Унутуп калган турбайбы? Бул вообще таласка барып аттым. Жок, ошо. Коюңуздарчы. Эки бир кыз кошулса сөзсүз түрдө ууруу-муруу боло баштайт. Албетте. Келиңиздер. Өзүм ушу атаны рекламировать этип калдым эле ырдап. Сиздин өнүңүзбү? Ушулай ошонун сиздин өнүңүз. Анда ушуну бир ырдап койбойсузбу? Жылмаюга ардайым себеп табылса, жашоо таттуу карачы. Ар бир үйдө бөбөктүн үнү жаңырса, жашоо таттуу карачы. Ата. Ар бир адам колуна бакыт кармаса, жашоо таттуу карачы. Ата! Келиңиз. Анда сизге эркин микрофон. Рахмат баарыңыздарга. Жалпы элим аман болсун, тынчтуулукта жашайлы. Баарыңыздарды аябай жакшы көрөм. Жакшылыкта, аманчылыкта жашайлы. Рахмат. Сиздерден кеттим. Ырдагандан сразу сүйлөпчү. Ишиңизге ийгилик. Чынында эле татынакай таланттуу экенсиз. Бизге ар дайым келип туруңуз. Эмкиде биз атыңызды Толгонай жылдыз келатат дегенде дүркүрөгөн колчалар менен тосуп алганга биз ар дайым даярбыз. Эшик ачык. Ишиңизге ийгилик. Жаман көздөн, суук сөздөн Аллахым сизди асырасын. Рахмат. Салам Кыргызстанда интернет жылдызы Толгонай Арзыкеева болду туугандар. Ана эмесе кеттик. Despacito. Despacito, дайыр жолу, Despacito. Санжар узатып коесуз. Сунуп калабыз. Бизди колдонуңуз. Чоң рахмат. Беш жүз ондон бери менде бир суроо бар эжекелер. Неге мен кармап турам, өкүңөр эле жей бересиңер муатаныкын? Эмсени эле жей берди. Анда эле жейт да. Ким айтты? Экөөң көптөн бери жеп атасыңар, кеп берчи мага. Өткөндө эле албадым беле. Мен Санжар. Ата кондитердик фабрикасынан жок дегенден рулет жеп коелу. Ата. Айымдар таң калып атса керек. Назира эжени карасаң бир чачы кыска, бир чачы узун болуп калат дейт. Азыркы заман учурунда мээримге шашылсаңыздар, чачыңыздарды меникиндей узун, кыска, сулуу кылып берет. Албетте чачыңыздарды жасаткандан кийин жөн эле үйүңүздөргө кетип калбай, төмөндөгү дарекеге кайрылып, эң сонун кийимдерди алып кетиңиздер. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сүйүктүү замандаштар, убакыт зымыраган куш сымал бүгүнкү берүүбүз дагы соңуна келип турат. Бардыгыңыздарга ыраазычылык билгизебиз. Бизди үзбөй, которбой ар дайым күтүп, сүйүп көрөсүздөр. Бардыгыңыздарга бейпил түн каалап кетели. Кайрадан амандашканча сак саламатта калыңыздар.
Албетте бүгүнкү келген конокторубуз сиздердин көңүлүңүздөргө 100% жакты деген ишеничтебиз. Кийинки берүүлөрдө мындан да кызыктуураак, мындан да шаңдуураак биздин конокторубуз келет. Андыктан ар дайым биз менен бирге болуңуздар. Жана албетте эле Кыргызстан шоусунун эң чоң берүүсү Салам Кыргызстан көрүүчүлөрүбүз менен аябай жакынбыз. Болгон ой пикириңиздерди жазыңыздар. Биз окуйбуз, сиздердин ой пикириңиздерге байкап караганга аракеттенебиз. Салам Кыргызстан, Санжар, Назира, Гүлжайна. Саламатта калыңыздар. Салам Кыргызстан. Даңдаң мага башынан эле жагат. Сага жаккан жокпу? Мага жаккан жок. Үлдей сага адам жагабы? Жакпаса жакпайт деп айтам. Эмне даңдаң жактырбай койсом, элдин баары жактырбай койгон. Мен отурган. Жок, ал деген жөн эле образ турбай, мында өзү жашнакай эле бала экен го, жакшы бала. Ошо образ эме, жашоодо эле ошентет да. А так мен мүнөзүм корс депчи. Мен күйөөм айтып койм, күйөөм вообще анын күйөөнү, мен күйөөм мындан да корс жаман кылат. Күйөөң ушунчалыкпы? Вот мен корспуз, мен өзүнөн корс, биз кемне, мен биз эмне коркутуп атам, мен корспун, мээң менен. Вообще жаккан жок, Сен күйөөңдөн көңүлүң калып калса керек да, өзү жакшы эле бала, байкуш эмилчи. Сүйлөгөндө дагы мындай атпайм. Ал оозун түйүн алдыра чыгарып, ата нормально тартып койдук эле да, болбой калбайбы депчи. Ай. Раздражение. Кеткичечи ушунчак. Сен мен билип атам. Эме мен аялым деген акылдуу, эстүү деп. Аялдардын баары акылдуу, ушуга окшогон эркектер акылсыз кылат бизди. Ушуга биздин баарыбыз сүйлөбөйт, ушуга окшогон эркектер сүйлөбөйт. Ой, эмне болду эле? Ата биз нормально. Ай, мен билип атам, сен ичин күйүп кетти окшойт, мындай аябай жакшы актерский ойноп атса, сен ичкүлүгүң бар окшойт, Даңдаң болособу? Ооба. Ай, жок, ичкүлүгүм эмне? Эркек кишиге тең келгенде эмне? Берки кызчы мейли, тиги даңдаң бир күн баң болуп кетет отурат анан кийинчи. Ай, жөн эле мындай жакшына сүйлөсө ошо даң боюнча жүрөт да, бир күн ушинтип атып турган баң болуп кетет анан кийин. Жаман жарылганда жаман түшөт жергечи. Сен дагы Санжардай көзүң челем анан, мен челем тигин челем анан. Киного бизде Ой, болду. Чыны жөн эле. Азыр Таңгана чек болот да, нарындыктар мен таласта окшоп ойлоптум таңгана караганда. Азыркы кыз жөнүндө айтайм. Кыз жөнүндө эчтеке айтпам. Анан кетейин бир периште экен. Ооба, мага да жакты аябай. Бирок бир эле жери жакпай калды, эме арык аябай эле. Эми экөөбүз эле 40 кило, 30 кило я. Эми 18 жашка 40. 19, койчай 19 кило. Сен 19 жашыңдачы, сен эме жашнакай эле 69 кило болчусуң. Жок, эми жакшы. Сүрөттөрүм көргөм го. Мейли, арык эле жакшы да. Жамандагым деле келген жок. Жаңы өсүп келаттыр, өссүн, бышылсын, жетилсин, бактылуу болсун. Анан кийин звезда болуп, өзүнчө эле мен баарына белгилүү болуп кыйналып атам дебесин да. Антип дебей турган эле кыз. Жакшы тарбия. Мен деген белгилүү болуп кеттишим билген эмесмин деди го, ушу белгилүү. Телефондон чыгып калса эле белгилүү болуп кетет деп. Телефон эртең телефон күйүп кетсем эмне болот? Вообще телефон жок болуп кетиши мүмкүн. Аман эмне болсун, бас кеттик эмне болсун.